Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimli jana rayimda Allah Ta'ala'nın atmenen. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allah'ıma çek şükürler maktolar olsun. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed. Cezallahu Muhammeden sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bima huakluhum. Tasavvuf bul musulman balasının can dünyasымен alektenip, alardı ruhani jактан jogorulatuuga, жалгыз Allah Ta'alaga gana kulçuluk kılıp, aga jakın pende bolууларына жана ушул калып менен марифатуллах даражасына жетүүгө себепкер болгон өзгөчө таалим. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Demek barыбыз ушул марифатуллахты өткөн сабактарда айттык. Алла Тааланы жүрөк менен таануу жана ошого жараша өмүр сүрүү. Мухаббатуллах Алла Тааланы сүйүү. Тавхид Алла Тааланы жалгыз деп билүү. Зикир Алланы ойлоп тил менен да, дил менен да анын улуктугунда аңазалоо. Муракаба адамдын өзүн теске салышы, өзүнүн жан дүйнөсүнө назар салып, терең ойго батышы. Elhamdülillah. Tasavvuf адам баласынын рух дүйнөсү жайтап, марифатуллахтан жана мухаббатуллахтан өзүнө жараша үлүш ала тургандай даражага жетишин, жараткандын алдына жарык жүз менен бара тургандай абалга айланышын көздөйт. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Demek напсинин теске салынышы тууралуу. Напсини теске салуу дегенде аны эң алгач капырлыктан, надандыктан, туура эмес ишенимдерден жана терс сапаттардан арылтуу деп түшүнүү абзел. Тагыраак айтканда ал шариятка ылайык келбеген ар түрдүү ишенимдерден, аң түшүнүктөрдөн, жат иш-аракеттерден оолак болуу дегенди түшүндүрөт. İslam dini napsini teske salıp tazaлагандан кийин аны ыйман, илим, ирфан, хикмат сыяктуу такыбалыктын асыл касиеттери менен шөкөттөп көркүнө чыгарууну көздөйт. Tasavvuftун негизги максаттарынын бири бул напсинин арзуу каалоолорун азайтып, анын денедеги үстөмдүгүн басаңдатуу аркылуу рухтун үстөмдүгүн орнотуу. Tasavvuftun негизги максаттарынын бири бул напсинин арзу каалоолорун азайтып, анын денедеги үстөмдүгүн басаңдатуу аркылуу рухтун үстөмдүгүн орнотуу. Бул напсиге каршы эркти күчүнө киргизе турган руханий тарбиянын жолу. Демек, руханий тарбиянын жолу менен башкача айтканда, жеп ичүү, уктоо жана сүйлөөдө орто жолду кармануу менен камсыздалат. Tasavvufта напсини тизгиндөөнүн усул ыкмасы аз жеш, аз уктоо жана аз сүйлөө деген түшүнүктөр менен аныкталат. Себеби булар руханий тарбия менен напсиге үстөмдүк кылуунун алгачкы кадамдары болуп эсептелет. Бул жерде эскерте кетчү жактай жогоруда белгиленгендей, бул усул ыкмаларды жүзгө ашырууда, маселен, тамактануудан бир канча күн баш тартып, денеге ашкере азап бербей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн орто жолду колдон чыгарбоо кажет. Себеби дене бул Алла Тааланын адамдарга уроологон өзүнчө аманаты. Мына ошондуктан пенде напсисин теске салуу учурунда анын ар түрдүү арзуу каалоолоруна каршы туруштук берүүдө ашкереликтен оолак болушу керек. Жалпыга маалым болгондой, ар бир нерсенин эки тарабы болгону сыңары ашкереликтин да эки тарабы бар. Анын бири тамактануудан, уйкудан бир канча күн удаама баш тартуу, такыр сүйлөбөө болсо, экинчиси ашкере тоюнуу, ашкере уктоо, дайыны жок көп сүйлөө болуп эсептелет. Андыктан бул багытта да акыры пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям, акыркы пайгамбарыбыздын таалими ар бир мусулман баласы үчүн өзгөчө мааниге ээ. İslam dini ар бир ушул орто жолду сунуш кылат. Ар бирибизге İslam dini ар дайым экен ошол орто жолду сунуш кылат. Дагы бир жолу эскерте кетсек, İslam dininde напсини түп орду менен жоготуу талап кылынбайт. Аны тарбиялап теске салууну гана талап кылат. Демек, напсини тазалоо бул анын терс багытка жетелеген миң түрдүү арзуу каалоолорун жараткан Алла койгон мыйзамдын алкагында тизгиндеп теске салуу дегенди түшүндүрөт.
Напси адам баласынын түбөлүк бакытка жетишине же азапка дуушар болушуна түстөн түз таасир этүүчү өзгөчө факторлордун катарына кирет. Напсини теске салуу үчүн эң алгач жараткан Алланын ыраазычылыгын гана көксөп, жат иштерге каршы туруктуу аракет кылуу кажет. Ар бир мусулман баласы өзүнүн кемчилигин, алсыздыгын аңдап, жараткан Алланын чексиз кудуретине, чексиз улуулугуна, аруулугуна, чексиз чеберчилигине назар салып, ар бир кадамын ошого жараша ташташы керек. Эгер ошол нерсе жүзгө ашса, анда Курандын тили менен айтканда жамандыкка жетелеген напси терс сапаттарынан арылып, ислам талап кылган калыпка келет. Иншаллах, алхамдулиллах роббил аламин. Напсини теске салып тазалоого аракет кылуу жана ушул максатта олтуу кадам таштоо менен сайру сулукка, руханий тарбияга, сайру сулук мааниси руханий тарбияга кирүү маанилүүлүгүнө жана кыйынчылыгына жараша хадисте айтылгандай чоң оор жихад катары кабылданат. Алланын акыркы элчиси саллаллаху алейхи вассалам Табук газатынан кайтып келе жатып, кутман сахабаларына азыр жеңил күрөштөн оор күрөштү көздөй баратабыз деп айткан эле. Чынында эле Табук газаты башка газаттарга салыштырмалуу алда канча оор болгон. Рас, бул жүрүштү башынан акырына чейин эки жүздүүлөрдүн ар түрдүү оюндары, бузукулугу, бир жагынан шайтандын аскырыгы коштогон. Ошол жылы күн өзгөчө ачуу тийип, кургакчылык өкүм сүрүп турган эле. Табук Мадина шаарынан алыс болгондуктан жөө баруу өтө кыйын болгон. Анын үстүнө бул учурда түшүм жиноо мезгили да келип калган. Бул казатта мусулмандар Византия империясы менен беттешүүгө даярдык көрүп жатышкан эле. Мына ушул алып Византия империясы менен кармашуу деген кабардын өзү эле мусулмандар үчүн өтө оор болгон. Мындай 3 түмөн 30 000 ислам колу 1000 чакырымдык жолду басып өтүп, кайра артка кайткан эле. Мусулмандар Мединага кайтып келгенде кадимкидей өзгөрүп, сакал чачы өсүп жүдөп калышкан болчу. Мына ушундай узун жолдон кайтып келаткан сахабалар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө таң кала: "О Алланын элчиси, бизди көрүп турасыз. Мындан да чоң күрөш барбы?" дешет. Анда Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, азыр биз жеңил жихадтан оор жихадка, напсинин азгырыгы менен күрөшүүгө баратабыз" деген экен. Ошону менен катар мурунку газаттарга катышып, Табук газатына гана себепсиз барбай калышкан 3 сахаба менен кутман сахабалар жана акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйлөшпөй, жүзүн карабай, ал тургай саламдарына дагы алик албай калгандыктан бушаймандыкка буулугуп касырет тартышы ислам тарыхында өсүнчө орунду ээлейт. Бул 3 сахаба тууралуу Мурара ибн Рабил, Амир, Хилал бин Умайятул Вакифи жана акын Кааб бин Малик болгон. Булар мурунку газаттарга да катышкан. Алар Табукка барбай койгондуктары үчүн өздөрүнө карата жасалган мамилеге аптан өкүнүштү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам саламдарына алик албай, дүйнө аларга чоочун сыяктуу туюлду. Кең дүйнө тар келе баштады. Ал тургай өз аялдары дагы өздөрүнө чоочундай сезилип жатты. Күнү түнү көздөрүнөн жаш кетпеди. Рас, алар ката кылышкан эле, бирок жаратканга болгон ыкласынан, моюн сунуучулугунан бушайман болуп, тообо кылуудан баш тартышкан эмес эле. Ошентип 50 күн өттү. Алар акыйкатты айтып, чын ыкластан тообо кылып, жараткан Алладан кечирим тилешкендиктен акырында төмөнкү аят түшүрүлүп, Алла Тааланын кечиримине ээ болушту. Аллах Таала Куранда Тоба сүрөсүндө астагфируллах: "Казаттан калган үчөөнүн да тоболору кабыл кылынды. Аларга жер кенен туруп, аптан тарып кеткен болчу. Алардын жүрөктөрү кысылып, чын ыкластан бушайман болушту. Алладан башка эч бир сактап калуучу жок экендигин аңдашты. Ошондон кийин алар
Алла алардын тоболорун кабыл кылды. Чындыгында Алла тобону кабыл кылуучу мээримдүү. Эй момундар, Алладан коркуп чынчыл адамдар менен бирге болгула деп Аллах Таала буйруп жатат. Тобо сүрөсү 118-119 аяттар. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Мына ушундай казат жеңил күрөш катары кабылданып, ага катышпоо адамды бул дүйнөдө эле ушунчалык төмөн даражага түшүрсө, эң оор күрөш деп аталган напсинин теске салынышына кайдыгер мамиле жасоо эртең жараткан Алланын алдында адамды канчалык оор абалга дуушар кылаар болду экен. Жүрөктүн үшүн алган бул акыйкаттын алдында ар бир мусулман адам напсисине карата олттуу чечимге келип, аны суракка тартышы керек. Улуу жараткан Алла Тааланын мына бул эскертүүсүн эсибизге түйө жүргөнүбүз абзел. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Силерди Бисмиллахир-рахманир-рахим. Силерди жөнү жок эч бир максатсыз жаратканыбызды жана өзүңөрдү бизге кайтарылбай турганыңарды ойлоп жатасыңарбы?" Мукминин сүрөсү 115-аят. Кийинки аятта адам баласы өзүн жөн гана эч максатсыз жаралган деп ойлоп жатабы? Кыямат сүрөсү 36-аят. Аллах Таала ушундай суроо менен кайрылып атат. Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз куттуу хадистеринин биринде акылдуу адам напсисине ээ болуп, аны суракка тартып, өлүмдөн кийинки жашоосунун камын көрөт. Ал эми наадан напсисин бош кое берип, Алладан жакшылык күтөт дейт. Аллах сактан болсун. Бул өңүттөн ар бир мусулман адам напсисине каршы олттуу мамиле жасашы керек. Напсини теске салууда анын усул ыкмалары менен жакындан тааныш болушу абзел. Болбосо бул жаатта дагы бөрк алдесе баш алуучулукка, ыктап кетүү коркунучу жандуулугун сактайт. Напсинин азгырыктарына карата Алла Таала төмөнкү эскертүүсүн берет. Астагфируллах. Элчим, напсилик арзууларын өзүнө кудай кылып алган адамды көрдүңбү? Ага эми сен көсөмөл болмокчусуңбу? Деп Фуркан сүрөсү 43-аятта кайрылат. Куттуу хадистердин биринде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүмдөн эң көп тынчсызданганым напсинин терс багытка жетелеген миң түрлүү азгырууларына ыктап кетиши дегени бар. Аллах меле өзү сактан болсун. Мына ошондуктан напсини теске салуу ар бир мусулман адам үчүн жоопкерчилиги оор, өзгөчө мааниге ээ жагдайлардын бири. Бул жоопкерчиликтин маанилүүлүгү жөнүндө Аллах Таала ыйык Куранда айтат. Астагфируллах. Кимде ким напсини тазаласа, сөзсүз ал ийгиликке жетет. Ал эми кимде ким аны жамандыкка агытса, сөзсүз ал зыянга учурайт. Шам сүрөсү 9-10 аяттарда деп буйруп жатат. Демек, напсисин теске салып, тазалаган адам барчу жерине аман эсен жетсе, анын азгырыгына алданган адам оор жоготууга учурайт. Адам баласы напсиге канчалык баш ийсе, ошончолук азап чегип, ал эми аны тизгиндеп теске салса, периштелерден да жогору даражаларды багындыра алат. Ошондой эле кайыр садагалар, элге көрсөтүлгөн кызматтар, жакшылык иштер дагы напсинин туура жолду, акыйкатты табышында өзгөчө мааниге ээ. Себеби жакшылык иштер напсини адалдыктын, жакшылыктын кадыр баркы менен жакындан тааныштырат. Жакшылык иштер менен катар сөздүн эң көркөмүн, эң сулуусун, тагыраак айтканда жаратканын сөзү ыйык Куранды окуу, андагы жан дүйнөнүн чаңкоосун кандыраар насааттарды угуп, аны менен камыр жумур жуурулуша жашоо. Напсини теске салуунун эң мыкты жолу болуп саналат. Жакшылык иштер менен катар сөздүн эң көркөмүн, эң сулуусун, тагыраак айтканда жараткандын сөзү ыйык Куранды окуу, андагы жан дүйнөнүн чаңкоосун кандыраар насааттарды угуп, аны менен камыр жумур жуурулуша жашоо напсини теске салуунун эң мыкты жолу болуп эсептелет. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Өмүрүн ыйык Курандын көрсөтмөсү менен өткөрүүгө бет алган адам напсинин терс жолго жетелеген арзууларынан, акка кара көө жапкан шайтандын ар түрдүү азгырыктарынан алыс болуп,
жараткан Алланын гана ыраазычылыгын көксөп жашайт. Жан дүйнөсү жараткандын жаназык нуруна толот. Мындай абалга келген пенде үчүн көзгө көрүнгөн бул дүйнөнүн өтөсүн жаап турган руханий көшөгө ачылып, аалам миң бир сырлуу өзгөчө китепке айланат. Ошондуктан эч бир мусулман адам ыйык Курандагы жараткан Алланын буйрук жарлыктарына карата кайдыгер мамиле жасабашы керек. Түбөлүк бактысына өз колу менен балта чаап албашы кажет. Ыйык Куранда напсинин теске салынышына байланышкан көптөгөн аяттар бар. Бул аяттарда напсини теске салынышы 3 өңүттөн каралат. Биринчи, Алла Тааланын теске салышы. Экинчи, акыркы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тескеши. Үчүнчү, ар бир адамдын өз напсисин теске салышы. Алхамдулиллах роббил аламин. Биринчи Алла Тааланын теске салышы. Жараткан Алла Таала аяттардын биринде астагфируллах айтат: өзүңөрдү жактырып актабагыла, ал кимдин такыба экенин эң жакшы билет, деп Нажым сүрөсү 32 аятта айтат. Өткөн кылымдын муфассир алымдарынан маркум Элмалили Хамди Ясыр бул аятка төмөнкүчө түшүндүрмө берет. Өзүңөрдү күнөөсүз, кемчиликсиз, таптаса эсептеп мактанбагыла, себеби өзүңөр байкабаган көп кемчилиңер болушу мүмкүн. Бул багытта муфассир Аль-Хусейн мындай дейт: Аллах алардан ыраазы болсун. Бул аят биздин намазыбыз, кармаган орозобуз жана ажылыгыбыз бар деп мактангандарга карата түшүрүлгөн деген риваяттар бар. Ошондуктан мусулман баласы өзүн өзү жактырган бой көтөрүүчүлүк, текеберчилик сыяктуу сезимдерден оолак болуп, жасаган жакшылык иштерин, аткарган ибадаттарын жашыруун сакташы абзел. Дагы бир аятта Аллах Таала айтат: өздөрүн таза деп эсептегендерди көргөн жоксуңбу? Ырасында Алла Таала кимди кааласа ошону тазалайт, деп Ниса сүрөсү 49 аятта деп буйруп жатат. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү өчүрүп кечирип тазалаган болсун. Жалсыз биз күнөөкөр пендебиз, ошонубузду мойнубузга алып бир гана Аллахка таянабыз. Аллахым напсибиздин аскырыгынан, алейхин алаттын аскырыгынан өзү сактап, өзү коргоп, өзү колдоп, өзүнүн паанасында кармаган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмненин жакшылыктарын сураса, Аллахым бизге да кабыл кылсын. Эмненин жамандыгынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү коргоону тилеген болсо, Аллахым бизди да коргоп, өзү колдоп, өзү жардам берсин. Я архамар рахимин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавла ва ни'мал насир. Хасбаллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Иншаллах кийинки сабактарда улантабыз. Аллахым өзү жардам берсин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah'ın barımızdan razı ol, özü razı kıl, özü kabul kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den